Ош технологиялык университетинде бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы тарабынан туруктуу өнүгүү максаттары жана аларды билим берүүгө интеграциялоо теориядан практикага аттуу илимий практикалык семинар өткөрүлдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Төштүк аймагындагы Прондун өкүлү Гүлмира Маматова, Оштуунун магистратура бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин доктору профессор Атакулова Мерим, бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын башчысы, экономика илимдеринин кандидаты доцент Мамашев Канжар, Оштуунун илим, инновация жана кошумча билим берүү бөлүмүнүн башчысы, биология илимдеринин кандидаты Исраилова Гүлбарчын, кафедранын окутуучулары жана магистранттар катышты. Семинарда Кыргыз Республикасынын Төштүк аймагындагы Прондун өкүлү Гүлмира Маматова Кыргызстанда туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын аткарылышы тууралуу маалымат берди. Туруктуу өнүгүүнүн максаттары боюнча бир нече илимий баяндамалар окулуп, талкуулар жүрдү.